Дөлөт агайдын 70 жылдык салтанаттуу мааракесине келген урматтуу коноктор, мына залыбызда жанатан бери үлкөн илимпоз агай эжелер отурат, коомдук ишмерлер отурат, жазуучулар отурат. Ошолордун баары сөз сүйлөгөндөн бизге сөз деле калбай калса керек. Дөлөт агайды мына таанып биз да жумгандан болобуз. Жана Муротбек агай айткандай ушундай куттуктар бердик, конвертисинде дегендей бир чыгаан эркектин артында чыгаан аял болупса, ошондо ошол эркек жакшы жетиштерге жетишет. Бул жерде отурат Айке жеңemiz Сапаралиева, колчоолор болсун, Дөлөт агай 70 жылдык кызмат турат мааракеси болду. Азыр медицинанын өткөнүнө жараша мунун 50 жылда ичинде Еревандан азыр 70 жыл болуп калды. Анан мына биз Кыргыз эл билимдиги деген коомдорбуз. Мына бул жерде Медетбек эмес Шамшыбек Медетбек агабыз отурат. 40 кыз азыр кайра санжырак тарыхын түздөп аткан кездеги кыргыздар Манастын убагында бир санжырасына кайтышкан экен. Болонбий Муратай бийдин убагында бир санжырасына кайтышкан экен. Анан Азекбек агай атабыздын убагында бир санжырага кайтып, эгемендикти алгандан бери 30 жылдан бери биз кайра санжырабызды түздөп атабыз. Өткөндө көп тарыхчылар айтат, кыргыз тарыхынын өзөгү санжырасы деп. Бир акылман айткан экен, азыркынын бир акылманы. Азыркынын паспорту, генеалогиясы бул санжыра. Руханий дөлөтү бул манас, жашоосу бул жүз адамды каада салды деп. Анан баягы оозеки санжыралардагы бул тигиндей болуптур, мындай болуптур дегенден биз Россия империясынын курамына киргенден кийинки тарыхка тиешелүү бүт документтердин баарын Дөлөт агай алып чыгып атат. Мына Бишкек баатырдын 2 жолу китебин кайталап жаздыңыз, тарыхый документтеринен. Сабыр акенин 3-чү китеби чыкты, улам тарыхый маалыматтарды кошуп атабыз. Анан ошол биз Кыргыз эл билимдигинин ичинде Кыргыз эли 40 рууга бөлүнбөй, 40 рууга турат, жана 40 руу дегендей. Ошонун бир түзүгү ошол саякый ардак грамота Кыргыз элинин тарыхын издөөгө, тарыхый окуяларды жана тарыхый инсандардын өмүр жолун сактоого кошуп келе жаткан өзгөчө салымчы профессор Сапаралиев Бекечевич саяк санжыра коомдун ардак грамотасына сыйланат. Рахмат, Байызхан Сыражбекович, урматтуу бүгүнкү